Карасаев 1901-жылы Ысык-Көл облусунун Түп районуна караштуу Туктаян айылында жарык дүйнөгө келген. 7 жашка чейин чоң атасы Калыбек ажын колунда өскөн. 1914-16 жылдары Караколдогу орус түзөм мектебинде окуган. 1916 жылдагы Алагамат бүркүндө эл менен бирге Кытайга текеске качат. Жаш Кусейин жан багыш үчүн кой багып, бир байдын баласын окуткан. 1921-жылы жерине кайтып келет. 1925-жылы Ташкентке барып, Кыргыз-Казак таалим-тарбия институтуна кирип окуйт. Кыргыз туңгуч кезде эркин тоону чыгаруучулардын тобуна кирген. 1951-1974 жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинде мугалим болуп иштеген. Карасаев кыргыз алфавиттин баардык түрүн түзүүгө катышкан. Авторлош болуп чоңдор үчүн жаңылык деген туңгуч алифбе түзүшкөн. Өзү да сабат ачкыч алифбесин жазган. Кусейин Карасаев накыл сөздөр аттуу китебинде Манас эпосундагы көптөгөн накыл сөздөрдү чечмелеп, аларга түшүндүрмө берген. Камус-нама араб, Иран, Кытай, монгол, орус тилдеринен оошуп келген сөздөр жана көөнөргөн сөздөр. Кусейин Карасаевдин эгемендүүлүк заман шарапаты менен окурманга алгач 1995-жылы сунуш этилген бул Карасай сөздүк деген элдик аты бар Камус-нама аттуу баа жеткис мурасы арадан туура 20 жыл өткөн соң дагы да ошол калың окурман журтунун өтүнүчү менен экинчи мертебе басылып келет. Кусейин Карасаевдин атасы Карасай, энеси Борбу балдары менен 1905-жыл. Кусейин Карасаевдин жубайы Кыргыздын туңгуч киноактрисасы Айча Карасаева менен. 1930-жылы Кусейин Карасаев менен баш кошуп 70 жыл чогуу өмүр сүрүшкөн. Ал Кусейин Карасаевдин бардык илимий эмгектеринин редактору болгон.